Assalamu alaikum урматтуу жердештер, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Биз атайын мэриянын жумушчулары, вице-мэр, жер адиси жана шаардык кеңештен мен кошулдум депутат катары. Атайын иш сапары менен Ысык Көл областынын Каракол шаарына келгенбиз. Каракол шаары менен тажрыйба алмашуу, ушул жакта кандай иштер жүргүзүп атат, таанышуу максатында. Азыр сиздерге бир аз тааныштыра кетейин. Каракол шаары кандай өнүгүп атат, бюджети бүгүнкү күндө 350 миллион сомго жакын экен. Азыр бир ишканасына келдик. Жамгыр жаап атат, ошондуктан сиздерге кыска ошол тартып чагылдырып көрсөтүп берейин. Ичинде күнөсканасы бар экен, техникалары бар экен. Кыскасы ушул ишкананын эле бүгүнкү күндө бюджети 55 миллион сом экен. Анда мен сиздерге тартуулап берейин. Мынакей достор, жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасы. Бул 5 ишканасынын бирөөсүнө эле келдик бүгүн. Мынакей кирип атабыз. Жаңы момундай техникаларды алып отуруптур, иштерди кылып отуруптур. Бул жак директори. Күнөскананы бир көргөзүп коюң сен мага. Бул техникада жаңы келдиби? Былтыр алгансыздар. Ал дагы жирафтарды өстүрөт, неме эткенсиздер да, жасайт экенсиздер. Алар жасап чыгарасын, анан жактан минишет да. Көрдүңүздөрбү? Ушул жашылдандыруунун зелен хоз деп коет. Атай могулда күнөскана курулуп атат да. 50-ге 10. 50-ге 10. Ошо гүлдөрдү тигесиздер буюрса. Мына бияк бул теплица уже 3 жыл болду иштеп аткан. Окей, бул теплица азыр да иштеп атыптыр. Ушул жерде гүлдөрдү өстүрөт экен. Жакта гүлдөр бар. Могу астатактар эле салган. Астатактар эле да. Биринчи арнак пасына берген жок болсо ошака жүрөбүз. Бир аз өскөндөн кийин ана теплица стаканчыкта болуп бияка чыгарышты. А булар эмне отопление менен эле жылыйт экен да? Теплый пол экен, да? Анан полный бияктагы моолардан астынан водяной теплый пол да. Жакшы экен. Бул жерден эми канча гүл өстүрсөңүздөр, канча? Бул жерден 50 миң гүл чыгат да? Помидор го могу? Помидордан бар мектеп. Жакшы экен. 50 миң көчөт чыгарат экенсиздер да ошон да, бул жактан. Мынакей жердештер. Элдер өтө көп экен бул жакта. Илгери жакшы иштештир да. Жаңы Аз калды болду. Томукту ардакта. Бул суу кара турган машина экен, водовоз экен. Территориясы канча бул жактын? 14 гектар 70 сотый бар. Мынакей. Мурунку экскаватор бул дагы сынып эсип такыр. Анан тигини жаңы. Бүгүн бир аз жамгыр болуп калып, жакшы көрө албай калдык да. Парктан көрө албай калган. Реконструкция алып келдиңиздерби? Мун парктан таппай жүрбөйлү бун. Эликти жакшы жасаптырсыздар. Жираф кичине неметип калыптыр, Жираф сонун ордоп качты мына. Көздөр болбойт да буларда. Жону жоруп кетпеди. Питомникти да бир көрүп койлум. Территориясы аябай чоң экен. Питомникти да бир байкап койлум. Мындан эле кете берели. Мына мояктын бар тет, заборго тең сыяктуу бактар бүт бизге берет. Чоң экен территориясы. Мына момундай турбаларды койгон көчөлөргө. Ушундай турбалар. Буларды жазабайсыздар да, булар сатып эле алынып келинет, а? Питомникти да чоңойтуп өстүрөт экенсиздер да. Питомниктен быйыл уже чыгып атты, 3-жыл. Эмне бул жака отургуздуңуздар питомникке? Терек бар, күлөн, каштан, голубой ел, сатна, бүт болгон. Могу жерге эмне тигип койгонсуздар? Арпа. Арпа? Жакшы экен, жашыл болуп. Суу кенен экен да? Ооба. Жап-жашыл болуп. Арпа лагып азыр.
Окей. Мунун ичинин баары көчөт деген. Тети аркылар быйыл сепкен 5000 терек тети аркы мындан пласт болуп туруп ошол. А мына моолор уже тиги 2 жылдыктар моо. Моолар нелер моолар? Моо сасналар. Сасналар экен, а бой иштеги экен, а? Моо тиги жанагы сартал. Ишин ачып көрбөйлүбү, ичине кирип. Саснан жакындан карап койлу. Бул не уруктан эле тиккенсиздерби могуну? Тонниктен эле тиги неме сажын сап келет да кичинекейчи. Ошону жактан сугарып отоп монтип карашат. Мына монтип отошот да. Бuyагын отоп бараткан турбайт, тигини отоп түпчү. Буяктын өзүнүн жумушчусу бар. Өзү отоп, өзү карайт да. Мына буякта терек, ар жагында көк терек экен, бер жагы ак терек, могу сартал, каштан, ива деген бүт моякта да. Жакшы. Мына теректер мооларда 2 жыл болду. Жакшы. Достор, сиздерге 5 ишкана бар экен. Бул жолчулардын ишканасы, тазалык ишканасы, ушул жашылдандыруу ишканасы, дагы кайсы ишкана бар деп атты? Дорожникти айттым. Суу чарбасы бар экен, анан жанагы мүлктөр боюнча иштеген атайын ишкана бар экен. Думи, а? Думи ушул 5 ишкана. Жалпы мэриянын бюджети башта айтып кеткендей 350 миллион сомду түзөт экен. Ушул 5 ишкана бардыгы ушул өздөрүнүн бүгүнкү күндө ишканасынын техникаларын бардык тараптан түптөп ири долбоорлор жазып, мына быйылкы жылы 2 миллиард сомдой ири долбоорлор жазып, ушул аябай чоң иш кылып атышыптыр. Мына сиздерге жамгыр жаап, бүгүн жакшы көргөзө албай калдым. Колдон келишинче азыр көргөзөм. Директор өзү көргөзүп. Ооба, мына биздин чакан ишкана. Көбүнчө күн ачык болгондо баарын көргөзмөкпүз. Шаар ичинде кандай жумуштарды кылабыз, парктарды, скверлерди, аябай кооз парк скверлери бар. Шаар ичиндеги отургузган көчөт, өсүмдүктүн баарын көргөзмөкпүз, бирок табигат негизи жакшы экен. Аралап да келаттык, гүлдөрдү отургузуп турсуздар. Жашыл жакшы экен да, жашылдандыруу. Негизи жакшы деңгээлде иш алып барып атыптырсыздар да. Эми буюрса бул 3-чү республикалык макамдагы шаар болоруна уже неме да, сомнение жок болду да эми. Мен ойлогом эми Жалал Абад ашат депчи, көрсө карап кол адам дагы ашат экен. Жалал Абад шаарынан дачы менин мындай байкашымча. Анан буюрса эми дагы өнүгүүгө бара бериңиздер, ийгилик. Силерге да ийгилик каалайбыз. Ушу бири-бирибиз менен байланышып, биринчиден мамиле түзүп, анан ушундай тажрыйба алмашып, анан Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн. Силерге да ушул каалоо тилектерди каалайбыз. Силердин шаарда бир Кыргызстандын алдыңкы бир шаарларынан Кудай буйрса, орун алсын. Биз эми мындай өнүктүрүү жагынан билбейм, анан анткени территориясы да кичинекей, сиздерде жайык экен. Бирок ырчы жагынан, чорчу жагынан алат окшойбуз эми биз. Эми кыргыз баласы бир көрсө эле неметип алат да, илип алат да жасайт. Мына азыр буну алып барып көргөзсөңүз, жетекчилер бар да, ошолор аракет кылса эле баары. Бизде да негизи мүмкүнчүлүк көп. Мисалы балдар бар, бизде дагы таза бал. Андан сырткары балыктарыбыз бар. Биздин экологиядагы аябай кооз да жаратылыштагычы. Негизи бизде деле сулуу, жакшы эле. Анан болгону шаарыбыздын территориясы бир аз кичинекей да. Сиздерде аябай жайык экен. Эми негизи экен. Баягы ырчы жорчулардын баары силерден, жетекчилерди алып барып тоонун кичине кеңейтип, ар жагын касып бер жагын сиздесеңер шаарга бир чоңоет да. Баягы бардык жерде эле айтат го, мындай турасынан эмес өйдөгө өсөлү депчи. Өйдөгө кичинекей шаарыңарды өйдөгө өстүрсөңөр, андан жакшы болот. Рахмат.